Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү техникасын кыргыз тили сабагына кош келгиле. Силер менен кайрадан мен Жалилова Барчын Басылбек. Баарыңарга жагымдуу маанай каалап кетмекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктооштор боюнча өтмөкчүбүз. Эми балдар, сабагыбыздын максаты менен тааныштырып өтөлү. Бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктооштор тууралуу түшүнөсүңөр. Берилген тапшырмаларды иштөө менен бирге алган билимдериңерди өздөштүрүңүз. Биз эми жаңы теманы өтөрдөн мурун өтүлгөн темаларга кайрылып өтөлү балдар. Сүйлөмдүн бирөөңчөй мүчөлөрү деп эмнени айтабыз? Ошондой эле аныктоош деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдүн бирөөңчөй мүчөлөрү булар бирдей суроого жооп берип, бирдей сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарат жана бирдей сөз түркүмүнөн жасалат. Өз ара тең укукта болуп, бири экинчисине багыттайт. Ал эми аныктоош деп сүйлөмдө заттын, окуянын, зат ордуна колдонулган сөздөрдүн сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин же ал заттын башка затка таандык экендигин билдирүүчү айтылыш мүчө. Мисалы, минген атың жакшы ат болсо, алысты жакындай көр. Кандай, кайсы, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Аныктооштор грамматикалык жактан баш мүчөлөрдүн бирине багыныңкы абалда туруп, аларга маани жактан айкын сүйлөмдүн жалпы маанисин кеңейтип колдонат. Мына бул сүйлөмдөгү минген атың жакшы ат болсо, алысты жакындай көр. Мында кайсыгы жакшы деген сөздү биз аныктоош дейт экен. Эми балдар, биз жаңы теманы өтөрдөн мурун аныктоош жана сүйлөм бирөөңчөй мүчөсү эмне экенин билдик. Демек, биздин бүгүнкү жаңы темабыз бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктооштор экен. Эми балдар, бирөөңчөй аныктооштор булар сүйлөмдө бир эле аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктоошту тиешелүү болуп келиши мүмкүн. Мына бул схеманы карайбыз. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Андагы көргөн, билген, иштеген окуялардын баарын айта албассың. Андагы бирөөңчөй сөздөр көргөн, билген, иштеген. Көрдүңөрбү? Демек, окуялардын деген аныктоош деген бирөөңчөй аныктооштор экен. Көргөн, билген, иштеген окуялардын. Ал эми экинчи сүйлөмдү карайбыз. Баягы күнкү калыбындай ууздай ак тон үстүндө кызыл түлкү тебети башында. Мында дагы ууздай ак кызыл түлкү деген бирөөңчөй аныктооштор экен. Эми бирөөңчөй аныктоошторго төмөнкү белгилер менен өтөт. Түгөйлөрү өз ара тең байланышта болот. Бирдей сөз түркүмүнөн жасалат. Аныкталгыч менен бирдей формада байланышат. Аныкталгычтын бир түрдүү белги касиеттерин санап көрсөтөт. Демек, дайыма санак интонациясы менен айтылат. Мисалы карайбыз. Кандайдыр бир таза, ысык сезим жүрөгүмө жыйналып калгандай. Мында бирөөңчөй сөз кайсыгы? Таза, ысык. Демек, бирөөңчөй аныктоош экен. Булар дайыма санак интонациясы менен айтылып турат экен да. Ал эми бирөөңчөй эмес аныктооштор төмөнкүдөй өзгөчөлүктөргө ээ экен. Бири экинчисине карата маанилик жактан багыныңкы абалда келет. Ошондуктан булар санак интонациясы менен айтылбайт экен. Ошондой эле затты ар түрдүү белги касиеттери боюнча аныктайт экен. Баардык учурда бир сөз түркүмүнүн жасалышы жана грамматикалык бирдей формада келиши мүнөздүү. Сүйлөмдү карайбыз. Көк жашыл чарчы жоолук салынган узун бойлуу келин кирип келди. Мында көк жашыл чарчы. Көрдүңөрбү? Узун бойлуу деген бирөөңчөй эмес аныктооштор экен. Демек, булар затты ар түрдүү белгиси менен аныктап атат. Бул учурда көк, жашыл, чарчы дегендер баардык эле учурда бирдей сөз түркүмү болбойт экен.
кандай болушу керек? Бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктоошторго байламталарды кабыл алуусу жана кабыл албоосу менен да аныкталат. Көрдүңөрбү? Демек, бул бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктооштор байламталарды кабыл алабы же кабыл албайбы? Мына ушул боюнча да аныкталат. Мисалы карайбыз. Мен жеңеме кайталангыс кирдеги сезимимди көргөздүм. Мындай аныктооштор бирөөңчөй аныктооштор кайсыгы? Кайталангыс кирдеги. Демек, булар интонация аркылуу да байланыштуу. Эми ушу интонацияны биз байламталар аркылуу да байланыштырып көрөбүз. Мен жеңеме кайталангыс жана кирдеги сезимимди көргөздүм. Бул жерде жана деген байламта. Демек, булар байламталар бирөөңчөй аныктооч байламталар аркылуу дагы байланыша берет экен. Кабыл алат экен ошону. Ал эми бирөөңчөй эмес аныктооштор тескерисинче алар анда байламталарды алар кабыл албайт. Бирөөңчөй эмес аныктооштор. Эми мына салыштырып көрөбүз балдар. Бирөөңчөй аныктооштуу сүйлөмдөрдү карайбыз, ал эми бирөөңчөй эмес аныктооштуу сүйлөмдөрдү карайбыз. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Ал жаш келиндей созулган, сыпа, сергек жигит. Бул жерде бирөөңчөй аныктооштор кайсыгы? Созулган, сыпа, сергек. Көрдүңөрбү? Ал эми экинчи сүйлөмдү окуйбуз. Түбүндөгү жалпак, тегерек таштар балырлап, жүгөрүдөй майда таштар эмес. Мында жалпак, тегерек деген сүйлөм бирөөңчөй аныктооштору. Эми экинчиси карайбыз. Жолу жок, максаты жок адам болууга мүмкүн эмес. Мында жолу жок, максаты жок деген бирөөңчөй аныктоош. Эми экинчиден биз бирөөңчөй эмес аныктооштуу сүйлөмдөрдү карап чыгалы. Кийгени шуудура кала жибектен тигилген чапан экен. Мында бирөөңчөй эмес аныктооч шуудура кала жибектен тигилген, көрдүңбү? Демек, шуудура ала жибектен деп биз ар бирин бөлүп көрсөтпөйт экен. Же саноо иретинде айтпайт экен. Мунун баары биригип бирөөңчөй эмес аныктооч. Өмүштүн үстүнө кийген каралжын нооту чапанын өтө чебер неме тиккен экен. Бул жерде бирөөңчөй эмес аныктооч кайсы? Каралжын нооту. Биз муну өмүштүн үстүнө кийген каралжын нооту деп бөлүп айтпайт экен. Каралжын нооту, көрдүңөрбү? Ал эми кийинки сүйлөмдү карайбыз. Калыбайдын аялы чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтошчон олтуруптур. Бул жерде бирөөңчөй эмес аныктооч чоң кара. Калыбайдын аялы чоң, кара деп дагы саноо иретинде дагы айтпайт экенбиз. Анда бирөөңчөй аныктооч болот экен. А булар болсо Калыбайдын аялы чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтошчон олтуруптур дегенде чоң кара деген бирөөңчөй эмес аныктооч экен. Эми жаңы теманы бышыктоо үчүн тапшырмаларды берейин балдар. Мына бул тексттен бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктоошторду бөлүп жазасыңар. Силерге 6 сүйлөм берилген, ошо 6 сүйлөмдөрдөн бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктоошторду бөлүп жазып мага жибересиз. Эмесе балдар, ошондой эле үйгө тапшырма берем силерге. Бирөөңчөй жана бирөөңчөй эмес аныктоошторго 2ден бардыгы биригип 4 сүйлөм түзүп мага жибериңиз. Кийинки сабактардан кезигишкенче саламатта туруңар.